25 bölüm. Babıl padышасы Небухадоносор өз падышачылыгынын 9-жылынын 10-айынын 10-күнү бүт аскери менен Иерусалимге келип, аны курчап, тегерете жал үйдү. Сидкия падышанын падышачылыгынын 11-жылына чейин шаар курчоодо турду. Айдын 9-күнү шаарда ачарчылык күчөгөндүктөн ал жердин элинин жегенге наны жок эле. Шаар басылып алынып, бардык аскерлер түн ичинде падыша багынын жанындагы эки дубалдын ортосундагы дарбазадан чыгып, качып кетишти. Каздимдер болсо шаарды курчап турушкан. Падыша ошол жол менен түздүккө чыгып кетти. Каздим аскерлери падышанын артынан түшүп, аны Жерихо түздүгүндө кууп жетишти. Бүт аскерлери аны таштап, туш-тушка качып кетишти. Падышаны кармап, Бабыл падышасына Риблага алып кетишти. Анан анын үстүнөн сот жүргүзүштү. Сидкиянын балдарын анын көзүнчө мууздап өлтүрүштү. Ал эми Сидкиянын көзүн оюп, кишендеп Бабылга алып кетишти. 5-айдын 7-күнү, башкача айтканда, Бабыл падышасы Небухадоносордун падышачылыгынын 19-жылында Бабыл падышасынын кызматчысы, сакчылардын башчысы Небузарадан Иерусалимге келди. Ал Теңир үйүн, падыша сарайын, Иерусалимдеги бардык үйлөрдү өрттөдү. Бардык чоң үйлөрдү өрттөдү. Сакчылардын башчысы менен келген Каздим аскерлери Иерусалимди курчаган дубалдарды бузушту. Шаарда калган элди, Бабыл падышасы тарапка өтүп кеткендерди, калган карапайым элди сакчылардын башчысы Небузарадан туткундап кетти. Сакчылардын башчысы жүзүм багындагы жумуштарга жана жер айдоого ал жердин жарды элинен бир нече кишини гана калтырды. Каздимдер Теңир үйүндөгү жез устундарды, дөңгөлөктүү койгучтарды, жезден жасалган чоң чараны талкалап, алардын жезин Бабылга алып кетишти. Теңир үйүндө кызмат кылууда пайдаланылуучу бардык казандарды, калактарды, бычактарды, кашыктарды, жез идиштерди алып кетишти. Сакчылардын башчысы жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөктөрдү, алтындан жана күмүштөн жасалган бардык нерселерди, идиштерди алып кетти. Сулайман Теңир үйүнө жасаткан эки мамыга, чоң чарага, дөңгөлөктүү койгучтарга кеткен жездин салмагы белгисиз болчу. Ар бир мамынын бийиктиги 18 чыканак, башында жез таажы, ал эми таажынын бийиктиги 3 чыканак, таажыны курчаган тор менен анарлардын баары жезден болчу. Мамылар ушундай жасалган эле. Сакчылардын башчысы башкы ыйык кызмат кылуучу Сераяны, экинчи ыйык кызмат кылуучу Сепанияны Теңир үйүнүн кире беришинде күзөттө турган 3 сакчыны алып кетти. Шаардан аскерлерди башкарган бир эбнухту, падышанын алдында турган 5 кишини, ал жердин элин аскерге каттаган башкы катчыны, ошол жердин элинин ичинен шаарда болгон 60 кишини алып кетти. Сакчылардын башчысы Небузарадан аларды Риблага, Бабыл падышасына алып кетти. Бабыл падышасы аларды Хамат жеринде Риблада өлтүрдү. Ошентип жүйүттөр өз жеринен туткундалып кетишти. Бабыл падышасы Небухадоносор жүйүт жеринде калтырган элге Шапан уулу, Акикам уулу Гедалияны башчы кылып койду. Бардык аскер башчылар жана алардын кишилери Бабыл падышасынын Гедалияны башкаруучу койгонун угушканда, Гедалияга Миспага келишти. Атап айтканда алар Нетанянын уулу Исмаил, Карияхтын уулу Жоханан, Нетопалык Танхуметтин уулу Сирая, Маахалык бир кишинин уулу Жазания жана алардын кишилери. Гедалия аларга, алардын кишилерине мындай деп ант берди. Каздимдердин бийлиги астында болуудан коркпогула, ушул жерде жашай бергиле. Бабыл падышасына кызмат кылгыла, ошондо силерге жакшы болот. Бирок 7-айда падыша тукумунан болгон Элишама уулу, Нетания уулу Исмаил 10 киши менен келип, Гедалияны жана Миспада аны менен жүргөн жүйүттөр менен каздимдерди өлтүрүп салды. Ошондо бүт эл, кичинесинен чоңуна чейин аскер башчылар да Мисирге кетишти. Анткени каздимдерден коркушту. Жүйүт падышасы Жаяхиндин туткундалып келгенине 37 жыл болгондо 12-айдын 27-күнү Бабыл падышасы Эбил-Мередах такка отурганына 1 жыл болгондо Жүйүт падышасы Жаяхинди зындандан чыгарды. Аны менен жакшы сүйлөштү. Анын тактысын Бабылдагы падышалардын тактыларынан жогору койду. Анын зындан кийимдерин алмаштырды. Жаяхин өмүрүнүн акырына чейин аныкынан тамактанды. Өмүрүнүн акырына чейин ага Бабыл падышасы Эбил-Мередах тарабынан кам көрүлдү. 7 бөлүм. Малкиседек Шалем падышасы жана баарынан жогору турган Кудайдын ыйык кызмат кылуучусу. Ал падышаларды жеңип кайтып келе жаткан Ыбрайымды тосуп чыгып, ага батасын берген. Ошондо Ыбрайым ага колунда болгон бардык нерсесинин 10дон 1 бөлүгүн берген. Малкиседек ысымынын мааниси адилдик падышасы болсо, Шалем падышасы тынчтык падышасы дегенди билдирет. Малкиседектин ата-энеси, ата теги, өмүр таржымалы жөнүндө эч нерсе айтылган эмес.
Кудайдын уулуна окшогон ал түбөлүккө ыйык кызмат кылуучу болуп кала берет. Көрдүңөрбү? Ал кандай улуу адам болгон. Түпкү атабыз Ибрайым ага олжоосунун 1/10 бөлүгүн берген. Лебинин тукумунан чыккан ыйык кызмат кылуучулар Кудайдын осуяты боюнча элден, башкача айтканда өз бир туугандарынан, алар да Ибрайымдан тараганына карабастан ондук алышкан. Ал эми Малкиседек Леби уруусунан чыкпаса да, Ибрайымдан ондук алган жана Кудайдын убадасына ээ болгон, ага батасын берген. Бата берген адам бата алган адамдан жогору болору талашсыз. Бул жерде көз өтүп кетчү адамдар ондук алып жатат. Ал жерде болсо, тирүү экендиги тууралуу күбөлөндүрүлгөн адам алып жатат. Ондук алып жаткан Леби өзү да Малкиседекке Ибрайым аркылуу ондук берген десек болот. Анткени Малкиседек Ибрайым менен жолукканда Леби атасы Ибрайымдын денесинде эле. Эгерде Лебилердин кызматы аркылуу жеткилеңдикке жетүүгө мүмкүн болсо, Тоорат мыйзамы Исраил элине Лебилердин кызматынын негизинде берилген. Аарондун даражасындагы эмес, Малкиседектин даражасындагы башка бир ыйык кызмат кылуучунун келишинин кандай зарылчылыгы бар эле? Анткени ыйык кызмат кылуучулардын кызматы өзгөрүлгөндө, мыйзам да өзгөрүлүшү керек болуп калат. Анткени бул жерде сөз болуп жаткан адам башка уруудан, анын уруусунан эч ким курмандык чалынуучу жайда кызмат кылган эмес. Теңирибиздин Жүйүт уруусунан чыккандыгы белгилүү. Бул уруунун ыйык кызматка катышуусу тууралуу Муса эч нерсе айткан эмес. Малкиседек окшогон башка бир ыйык кызмат кылуучунун чыгышы муну ого бетер ачык көрсөтүп турат. Ал адамдык мыйзам боюнча эмес, тескерисинче соолубас өмүрдүн күчү боюнча ыйык кызмат кылуучу болгон. Анткени сен Малкиседек даражасындагы түбөлүктүү ыйык кызмат кылуучусуң деп күбөлөндүрүлгөн. Мурунку мыйзам күчсүз, пайдасыз болгондуктан жокко чыгарылат. Себеби мыйзам эч нерсени жеткилеңдикке жеткирген жок. Бирок мурункудан жакшы үмүт берилүүдө. Ал аркылуу биз Кудайга жакындайбыз. Ал антсыз ыйык кызмат кылуучу болгон эмес, тигилер антсыз ыйык кызмат кылуучулар болушкан. Ал Теңир ант берген, аны өзгөртпөйт. Сен Малкиседек даражасындагы түбөлүктүү ыйык кызмат кылуучусуң деген анты боюнча ыйык кызмат кылуучу болгон. Ошентип Ыйса мурункудан жакшы келишимдин кепили болуп калды. Ыйык кызмат кылуучунун кызматын көптөр алып барышкан. Анткени бир гана адамдын ыйык кызмат кылуучу болушуна өлүм жол берген эмес. Ал эми Ыйса түбөлүк жашагандыктан туруктуу ыйык кызмат кылуучу. Ошондуктан ал өз аркылуу Кудайга келгендердин баарын толук куткара алат. Ал түбөлүк тирүү болгондуктан алар үчүн арачылык кылат. Башкы ыйык кызмат кылуучубуз ыйык, жамандыктан алыс, кемчиликсиз, күнөөкөрлөрдөн бөлүнгөн, асмандан да жогору көтөрүлгөн башкы ыйык кызмат кылуучу болушу керек. Ал мурунку башкы ыйык кызмат кылуучуларга окшоп, адегенде өзүнүн андан кийин элдин күнөөлөрү үчүн Кудайга күн сайын курмандык алып келүүгө муктаж эмес. Анткени ал муну өзү курмандыкка алып келүү менен бир жолу жана биротоло кылды. Мыйзам адамдык алсыздыгы бар адамдарды башкы ыйык кызмат кылуучу кылып дайындаган. Бирок мыйзамдан кийин келген ант менен бекемделген сөз түбөлүктүү жеткилең уулду башкы ыйык кызмат кылуучу кылып дайындады. Амос 1 бөлүм. Текоялык койчулардын бири Амостун сөздөрү. Ал Жүйүт падышасы Узиянын тушунда, Исраил падышасы Жааштын уулу Жаробамдын тушунда жер титирерден 2 жыл мурун Исраил тууралуу көрүнүш көргөн. Ошондо ал Теңир Сиондон күркүрөйт, Иерусалимден үн салат. Ошондо койчулардын жайыттары куурайт, Кармел тоосунун чокусу кургайт деди. Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Дамаскты аябайм, анткени алар Гилатты темир мала менен малалашты. Хазаелдин үйүнө от жиберем. Ал от Бенадеттин падыша сарайларын жалмайт. Дамасктын дарбазаларынын бекиткичтерин талкалайм. Абен өрөөнүнүн тургундарын жана Эден үйүнөн бийлик таягын кармап турганды жок кылам. Арамейлер Кирге туткундалып кетет дейт Теңир. Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Азаны аябайм, анткени алар бүт элди Эдомдун колуна салып берүү үчүн туткундашты. Азанын дубалдарына от жиберем. Ал от анын падыша сарайларын жалмайт. Азоттун тургундарын да, Ашкелондо бийлик таягын кармап турганды да жок кылам. Колумду Экронго бурам. Ошондо пелиштиликтердин калдыгы кырылат дейт Кудай Теңир. Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Тирди аябайм, анткени алар баардык туткундарды Эдомдун колуна салып беришти. Бир туугандык келишимди эстешкен жок. Тирдин дубалдарына от жиберем. Ал от анын падыша сарайларын жалмайт.
Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Эдомду аябайм, анткени ал бир тууганын кылыч менен кубалады. Бир туугандык сезимин өчүрдү. Ал дайыма каарданып турду. Өзүнүн жаалын таптакыр токтоткон жок. Тейманга от жиберем. Ал от Ботсранын падыша сарайларын жалмайт. Теңир мындай дейт: кылган 3 кылмышы үчүн, 4 кылмышы үчүн Амон уулдарын аябайм, анткени алар өз жерлерин кеңейтиш үчүн Гилат жериндеги кош бойлуу аялдардын ичин жара чабышты. Рабенин дуалдарына от коем. Ал от анын үйлөрүн салгылашуу күнүндө кыйгырыктар менен, бороон чапкын күнүндө куюн менен жалмайт. Ошондо алардын падышасы төрөлөр менен бирге туткундалып кетет дейт Теңир. 143 забур. Колумду согушка, муштумумду урушка үйрөткөн менин аска тирегиме Теңирге алкыш. Теңир менин жардамчым, менин коргонум, менин баш калкалар жайым, менин куткаруучум, менин калканым, ошондуктан мен андан үмүттөнөм. Ал мага элимди баш ийдирип берет. Теңирим, сен адам жөнүндө билгидей адам деген ким? Сен адам баласына көңүл бургудай адам баласы деген ким? Адам желдей, анын күндөрү карматпаган көлөкөдөй. Теңирим, асманыңды жантайтып жерге түш, тоолорго колуң тийсе алар түтөп кетет. Чагылган жаркылдатып душмандарды туш-тушка чачырат. Өз жебелериңди жаадырып катарларым буз. Асмандан колуңду сунуп мени куткар. Мени чоң суулардан, бөтөн элдердин колунан сакта. Алардын ооздору жалганды сүйлөйт. Алардын оң колу жалгандыктын оң колу. О Кудай, мен сага жаңы ырдап берем. 10 кыл лира менен ырдап берем. Падышаларды куткарган, өз кулу дөөттү жалаңдаган кылычтан куткарган сагардайм. Мени куткар, бөтөн элдердин колунан сакта. Алардын ооздору жалганды сүйлөйт. Алардын оң колу жалгандыктын оң колу. Уулдарыбыз жаш жагында көкөлөп өскөн дарактардай болсун. Кыздарыбыз ак сарайдагы чебер оюлган мамылардай болсун. Кампаларыбыз эгинге толуп, ар кандай аштык мол болсун. Койлорубуз миңдеп, 10 миңдеп төлдөп, сансыз болуп жайылып жүрсүн. Өгүздөрүбүз семиз болсун. Эч нерсе эч убакта жоголбосун. Эч нерсе уурдалбасын. Көчөлөрүбүздө эч качан ый болбосун. Кайсы элде ушундай болсо, ошол эл бактылуу. Кайсы элде Теңир Кудай болсо, ошол эл бактылуу.